Өлкөбүздүн желегин сыймыктануу менен чет өлкөлөрдө желбиретип, маданиятыбызды ааламга таанытып жүргөн 26 жыл тарыхы бар Акшооло балдар хорун кимдер гана билбейт. Бала бакчадабы же мектепте болобу айтор алар аткарган бийлеймин, мээрим, чырбала аттуу ырларды ырдап чоңойдук элек. Ушул чыгармалардын автору, жан дүйнөсүн искусствого арнаган Акшооло балдар хорунун көркөм жетекчиси, Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Гүлмира Эсенгулова менен болгон маегибизди тартуулайбыз. Акшооло балдар хору 1985 жылы жалбырак жаган берекелүү күз айында Кычан Жакыпов атындагы пионерлер үйүндө 60тан ашуун баладан турган чоң балдар хорунун базасында келгиле кыргыз балдардан турган кыргыз хор группасын түзөлү деген пикирлердин негизинде түзүлгөн. Жаштыктын кудуретти оттун кайра тартпаган тайманбастыгында болсо керек. Ошол жылы хор бөлүмүн бүтүрүп, ал кезде мен да жаш болуп турмун. Ошол учурда мен жасаган иштин баары туура сезилчү. Жаштыктын деми, тилеги, умтулуусу менен Акшооло балдар хору түзүлүп калды дейт Гүлмира айым. Анан жанагы баланы коллектив тарбиялайт деген бул чын да. Баланы колдон келсе көп коллективтерге түртүш керек. Бала ошолордон үйрөнөт, анан жакшы коллективтерге алып барыш керек. Албетте тандап алып барыш керек. Сөзсүз. Жана башка да. Союзкулаган эң оор жылдары хорду кантип сактап калдыңыздар? Билесизби, мен азыр ошо аркама кылчайып карап, мен өзүм чын эле керек болсо өзүм таң калып кетем да. Себеби дегенде мен мына аң сезимде бүгүнкү күнгө чейин жашайт да, мени менен жашайт. Уктасам да уктабайт ал. Түшүмдө да жүрүшү мүмкүн да түрү. Мен бир гана максат жетелейт да. Мен такыр Акшоолонун мен жоголуп кетишин айткым да келбейт. Мен аны элестете албайм. Бирок мен Акшоолонун бир да жаман сөзгө, жаман бир ишке, Акшооло жөнүндө бир жаман мындай общественный мнение, бир кандайдыр бир пикир кичине эле Акшооло жөнүндө мындай кир аралаштыргым келбейт да. Мына бүгүнкү күндө дагы ошол да. Анан демек ошол күндө мен жаш болчумун да. Мен өтө жаш болчумун ал күндөрү. Бул менде андан да күчтүү болуш керек да. Анан билесизби, бардык нерсе жаш кезекте болот. Мен ошон үчүн азыр көп айтам өзүм окуучуларыма, мени ээрчип жүргөн окуучуларым бар. Менден келип күндө башка кесиптин деле ээлери, башка мекемелерде деле иштешет, бирок менден кандайдыр бир мындай маек кургулары келген окуучуларым көп да, дагы эле анан ошолорго деле мен күндө бир эле ушул мен көп кайталайм да. Мен айтам да, кечигип атасыңар, кечигип атасыңар, кечигип атасыңар. Бардык нерсе, бардык жакшы нерсе, бардык нерсе жаш кезде жасалат. Азыр жетишпей калсаңар, эч качан жетишпейсиңер. Бардык кыйынчылыкты жаш кезек жеңет. Азыр жеңип алгыла, кийин жеңил болот. Жана башка, жана башка. Азыр түптөп алгыла, кийин кеч болот. Ушундай да. Анан мен ойлойм, ал убакта ошо мен жаштыгым менен жеңдим, албетте. Анан жанагы жаш кездеги максимализм күчтүү да. Анан мен Акшоолону түшүргүм келген жок. Такыр бир да тепкичкилдей түшүргүм келген жок. Билесизби, Акшооло такыр кереги жок болуп. Бүгүн деле эгер мен Акшоолону азыр таратып жиберсем, мисалы бүгүн эле бүттү, мен болду, мен үй бүлөдө эле отурайын, жакшынакай болуп эле, балдарымды багып эле үйдө эле, Кудайга шүгүр, гүлдөрүмдү багып, үйүмдө огородума чыгып, оокат кылып эле үйдө отурайын десем деле болот да. Акшоолону деле эч ким, ай, канакей жоголуп кетиптир го деп деле издебейт болуш керек. Андан эч ким деле эчтеке болуп кетпейт. А мен аны жаш кезимде эле түшүнчүмүн. Ал мага керек. Биринчи кезекте. Мен аны менен атактан күтөйүн, мен ушуну менен гана адам болом деген ой эмес. Мен аны түздүм да. Ал менин балам да. Анан бир да эне өзүнүн баласын кыйбайт, ооруткусу келбейт, өлтүргүсү келбейт, ачка кылгысы келбейт, кийимин жакшысын кийгизгиси келет. Ошондой. Мен деле азыр ушул максаттамын. Ошол деле ошол убакта, ошо кыйынчылык убакта биз кийимдин коозун кийдик. Кыйын убактарда Каражатты кайдан таап жаттыңыздар? Көпчүлүк убакта ата-энелер колдоду деп айтсам болот. Көпчүлүк убакта, ошо кыйын убактарда мен азыр ошо ата-энелерге рахмат айтам да, чын. Мен ал убакта өтө жаш экенмин, анан билбейм эмнеге менин тилимди угушту, ошондо менден улуусу. Ал убакта мен жаш болчумун да. Азыркы ата-энелерге менен, мисалы мен тайнелери менен тең болуп калдым да, же чоң энелер менен азыркы балдарымдын, окуучуларымдын кичинекей. Ал убакта мен апамдай болгон ата-энелер жетелеп келчү эле мага. Анан ошондо мен азыр таң калам, менин атамдай болгон кишилер мени ээрчип, бияка десем бияка, ойго десем ойго, тоого кеттик эртең десем, ошо ата-энелер менен тоого барып ойнойт эле да. Ата-энелер деле кызым бийлесин, бийге барат. Мен үйрөтүп, мындай кезинен үйрөтүп,
киши кылып коем, койкойтуп. Кана дегенде менин балдарым мынтип койкой кылат да 6 жашка 7 жашка чыккан балдарды сахнага үйрөтүп койсоң анан биз бийге барат элек, кечирип коюңуз деп кетип калган балдар толтура болчу. Болду, анын баары болду. Анан эми жеңдик го, жеңдик да. Азыр эми ошол убакта билесизби, жашоо ушунчалык кыйындаган сайын элдер шоуну каалап калат экен. Элдер көзү менен көргүсү келип бир кооздукту, аң сезим уктап калат экен. Жан дүйнө кандайдыр бир жакшы сөзгө, жакшы бир поэзияга, жакшы мукамдуу обонго деле муктаж болбой калат экен. Адам баласы кооздук издеп, кандайдыр бир даңка дүңккө жакын болуп, ошону менен өздөрүнүн бир жанагы бир стресстик абалдан чыккылар келеби билбейм да. Мен ошол убакта таң калып жүрдүм да. Баарына ошо кыздарын бийге алып барып, керек болсо кафелерге алып барып кыздарын жана востокту бийлетишип. Байкадыңызбы, ошол убакта жана араб бийлери, восток бийлери кыздарын, кенедей кыздарды мынантип курсактарын ачтыртып, жылаңайлак кылып коюшуп, ошо араб бийлерин бийлетишип, бир шумдук кыймыл аракеттердин баарына макул болуп калышты, апалар өздөрү. Ал эми эстетика, чыныгы балдардын жан дүйнөсүн тарбиялоо, чыныгы кооздукту абсолютно эч ким кабылдагысы келбей калды да. Ал убакта кыйкырасыңбы, өкүрөсүңбү, ыйлайсыңбы, бакырасыңбы, аны эч кимге кереги жок болчу. Анан биз ошондой убакта акшола болуп, керек болсо эл аралык фестивалдарга барып, биз гран-прилерди алып келип аткан убакта биз келебиз да, биз тияка барып, биз мактабадыбы, биз мынакей мынантип келбедик десек, биз жөнүндө эч ким жазгысы келбейт. Балдардын жан дүйнөсү кири жок, таза келет. Алар дайым жаңы идеяларды, өзгөчө кыймылдарды сүйүшөт. Демек менин чыгармаларым ошол балдардын көкүрөгүндө жашап жүргөн идеялар, образдар менен ишке ашат дейт Гүлмира айым. Идеянын баарын балдар берет. Бардык идеянын балдар берет. Алтын уянын идеясын каяктан алдыңыз мындай идеяны дейт да, балдар берген. Бийлеймин идея, чыр бала мерим, баарын бул балдар берет мага идея. Мен балдар менен иштебесем, мен эч качан жазбайт болчумун. Мен гениалдуу жазып койдум деп айтпайм, бирок кандай жазсам, ошону балдар ошондой мага айтып берди. Мен ошон үчүн жазып койдум. Автору балдар, менин ырларым. Автору балдар, мен жазган жокмун. Европанын балдарына биз эч качан өзүбүздүн балдар салыштырбашыбыз керек, билесизби? Себеби дегенде эч качан Европага, Прибалтиканын балдарына, Россиянын балдары, мисалы үчүн аларга керек болсо эркек балдарын жана дисканты деп коет. Ипчке үндөр, мүнөздүү. Аларга мүнөздүү, алардын өзүнүн жаратылышына ошол мүнөздүү. А биздин элге ал таптакыр мүнөздүү эмеске. Мына мен 27 жылдан бери мен практикмин. Мен балдардын үнү менен иштеп жүрөм. Мен муну билем. Муну мен агайым айтты эле, Алим Усман Чукурчинов. Мына ал деген, эгерде ал киши жок болсо, Кыргызстанда эч качан балдар хору деген чыгармачылык эч качан болбойт болчу. Аны ошол киши, мен агайым ал. Аны ошол мен билем да, бизге мүнөздүү эмес экен такыр. Мен Россияга барып жүрөбүз, Прибалтикага барганда биз ырдаганда алар. Ноталар кана ырдагылачы, анан биздин ылдыйкы нотабызды текшеришет да. Биз өтө ылдый ырдайбыз да, биздин балдар бизге мынандай ылдыйкы үндөр, мүнөздүү. Анан кантип ушу кепкенедей балаңыз мына нотага жетип атат деп таң калышат да. Биз эмне үчүн силердин балдар тетиги нотага жетип атат дейбиз да. Акшола балдар хору кыргыз маданиятына өзгөчө жаңылык ачып, кыргыз музыкасынын тарыхында болуп көрбөгөн нерсени жасай алды. Андыктан Акшола менин жашоом, күч-кубат берген музам, кайгымды тең бөлүшүп, маанайымды чөктүрбөй сактап калчу куткаргычым деген жагымдуу сөздөрүн айтты. Акшоланын дагы элди таң калтырар күндөрү алды да. Мисалы үчүн биздин Алтын уя бул кыргыз музыкасынын тарыхындагы эң биринчи балдар опереттасын. Эч бир музыкалык билими жок. Жөн эле
орто мектептин окуучулары Акшола балдар хорунун окуучулары коюп койбодубу? Азыр театр кое албай атпайбы? Канчалагы мына мисалы үчүн Калай агабыздын, Малдабасановдун Куйручук балетин, керемет балетти коюлган артисттер бар, бийлей алат. Бирок костюмдарын тиге албай, ошо Куйручук балети азыр коюлбай турат. Ал эми ошондой эле опереттаны, 5 көшөгөлүү опереттаны 55 балага кийим кийгизип, өкмөттөн бир тыйын албай, мектептен бир тыйын албай эле, эч бир билими жок эле, ошол эле 64-чү мектептин окуучулары эле, жана бакчанын окуучулары эле коюп койбоду. Анан хор деген бул өтө татаал искусство, билесизби? Анан музыкалык билими жок балдарды 3 күнгө, 4 күнгө бөлүп ырдатуу бул феномен. Чын-чынына келгенде Кыргыз ушуну билбей атат, Кыргызстанчы. Бул феномен. Азыр башка жактарга айтсаңыз, муга ишенбейт. Россия ишенбейт. Анчы музыкалык билим керек деп аксиоманы кармап туруп алышат алар. Окуучуларымбы? Көп. Мен азыр бүгүнкү күндөгүнү санай элекмин, бирок эми мындай катуу айтсам 150-гө чамалап калды го бүгүнкү күндө. Мугалим азыр, мугалим болуу аябай оор азыр. Себеби дегенде биз таптакыр, мисалы мен бала кезимде такыр башка бала болчумун, сиз башка бала болчуңуз. Сизге салыштырмалуу бүгүнкү балдар азыр такыр башка балдар. Азыркы балдарга күндө жаңылык кылып туруш керек. Күндө. Балдардын азыр ушундай кабылдоосу ушундай, анан балдар тажап кетет. Мен эгерде Акшолага 3 эле күн, ну болуп тур, 4 күн окшош сабак өтсөм, 4 балам кетип калат. Аларга кызыксыз болуп калат. Утмуштай оор азыр мугалим болуш. Эгерде мен анан калсам, мен мындай да, мен баа койбойм. Мен диплом бербейм. Мен жөн гана анан сүйүү. Анан жана кандайдыр бир мындай бир дүйнөгө алып кетиш керек. Бүттү. Ошол дүйнөгө мен эптеп, этегинен тартып атып түшүрүп алсам, бүттү, ал бала кетпейт. Мен аны куусам да кетпейт ал. Ошого дүйнөгө түшүрүш кыйыныраак да азырчы. Ошо дүйнөгө түшүрүшүм азап да. Ошо дүйнөгө түшкүчө эле мен 100 окуучу келип 100 окуучу кетип калат. Ошондой. Анан бир экөө эле түшүп кетет ошол жака. Бир экөө эле түшүп калат. Ооба, ушундай да. Бир экөө эле түшүп калат. Ой, ал бакыт. Бизде биринчи этапта гана төлөнөт да, костюмдар төлөшөт биздечи, костюм, анан бир аз мугалимдерге төлөшөт. Биринчи гана этапта. Анан кийин биз баланы көрдүк да, жана дүйнөгө түштү да ал бала. Ал керемет бала, көрдүңүз да, мисалы үчүн мен көрдүм, ал талант. Бүт ал концерттик группага келгенден кийин ал бүт бекер. Анын көйнөгүндө биз тигебиз, анын батинкеси бүт бекер болуп калат. Бүт жана концерттен тапканыбыз, эми биз анча деле чоң концерт коюп көп акча таппайбыз, эми ал эч кимге деле эме эмес. Бирок кенедей акча болсо да биз ошол. Анан жана жаңы балдар эмне үчүн келип атканда акча төлөшөт. Ошолордун эсебинен биз буларды кийинтебиз. Кыргыз эли эзелтен бери искусствого өзгөчө көңүл бөлүп, эчендеген таланттарга бай келген. Мезгил өтүп, күндөр жаңырган сайын чыгармачылык менен изденип, жаш таланттардын да из кууп өсүп келе жатышы эртеңки искусство өнөрүн өркүндөшүнөн кабар берет. Бирок мен ушуну айтайын да, мен окуучуларым бүт жакшы окушат. Өзгөчө мына алтын уяны коюп атканда, биз концерт коюшубуз керек болду. Жана костюмдарды тигиш керек. Бир эле кумурсканын костюму 4000 сом болчу. Элестетесиз, бир эле кумурска. Кумурска. Мен эми башкаларын айтпай элем. Андай кумурскадан 14 кумурска бар. Анын баарын акча табыш керек болду. Анткени биз азыр, мен ал убакта мен бир гана нерсени билдим, коюш керек болду. 1-июнга бүтүрүш керек, коюш керек. Ноябрда баштадык. 10-жылы 2010-до койдук. 2010-до 30-майда биз премьерасын кылдык опера балет театрында.
Аны ошондо баягы балдар сабактан калып калбасын деп жөн эле концерт бүтөт, азыр түштөн кийин балдар сабакка барыш керек. Машинени даярлап турабыз. Балдарды салып срочно алып келебиз, ооздоруна бутерброддорду тагабыз, чайды коюп коебуз класска, ооздоруна кыйтырып класстарга таратып жиберебиз. Анан кийин ушулордун сабагы жаман болуп атат, ата энелер бизге жибербей коет да. Антип калбаш үчүн кана бул жумада ким көп беш алса ошого подарка. Анан баягы концерттен акча бөлөбүз. Анан барып таттуудан барып мындай коробка конфеттерди алып келебиз. Наоборот, менин балдарым ата энелерин бакты. Анан дагы бир нерсе мен айткым келет, билесизби? Балдар менен иштеш үчүн өзгөчө жан дүйнө керек баары бир. Мен буга азырын анып жүрөм да. Тажабаш керек. Балдардын суроосунан тажабаш керек. Анан мен өзүм кээде өзүмдү контролдойм да, мен ушу тажаймбы деп мен тажабайт экенмин. Мен такыр тажабайм балдар менен сүйлөшкөндө. А мен чоң кишилер менен сүйлөшкөндө тажап кетем. Жанагы айткандай эле бардык нерсе жаш кезде болот экен. Мен бардык сыйлык жаш кезде алып коюп турмун да. Анан эми акыркы жылдар сыйлык бере албайм, бирок билесизби, мен такыр да болсо ушу сыйлыкка мен алышым керек эле, албашым керек эле, алдым, алам деген абсолютно менде ушул сезимдер такыр уктап калган болуш керек да. Мага ошонун такыр кереги жок. Мага керек Акшоланы чакырбадыбы концертке, Акшоланы жазып коюптур, Акшоланы берип атат. Мына ушул чын эле мен ушун үчүн ооруйм. Акшоланы мактаптыр. Мына ушул сөзгө мен оорушум мүмкүн. Өзүм болсо ошо мен 27 жашымда болуп турмун. Эл агартын отличный. Мен ал эмне деген наам экенин түшүнгөн да эмесмин. Чын эле. Бердим, көлүктү карап койгом, ошо ойдон салып койгом, унутуп да коюп турмун. Борец пионеровдо иштеген ошо отдел кадров Галина Васильевна деген Дубровскайдан ая болчу. И ошол айтканда мага ушу менин сүрөтүмдү алып келип бер десе, мен алып келип бербей коюп турмун да. Эми жаштык болсо керек анан деп жүрөсүң да. Ошо мага заслуга берген аттыр да. Мен ошону билбептирмин. Анан мен сен үчүн дейт туфлимди министерство образования улам алып кел, сен улам документин даярлап бербей атасыңар, эмне үчүн сүрөтүн бер дейт экен да. Ал бакшы эки жакка жүгүрүп тигини алып барып, бул кагазды алып барып, ушинтип жүгүрүп атып, мен туфлим такасы сынган, сен мага туфли каршысың деп эле жүрөт да, ошого чейин. Ошого бир туфли алып беришим керек деп коем да. Албетте балдар менен иш алып баргандан кийин кызык окуялар көп эле жолу болот. Бүгүн костюмубузду кийип алып, эмичи көпкө күтүп калып, эми чыгабыз деп отсок, сием деди. Туалетке алып келип барыш келиш аябай оор. Анан мен чуркап жүрүп пол жуган жакка таап келдим. Анан баарын мынтип туруп, быстро тийгизип атабыз. Анан бир эркек балам кыздарга отургуп тийгизди экен. Эркек балам мынтип эмете коюп, "Давай сий" деп атсам, колума жалжыратып сийип койду. Кеттик сахнага да эле колумду мынтип кеттик. Я не успела руки поменять. Кетип баратып билип атпайм дегеч. Дарем. Аябай жыттуу кылып мен жиберип атасың. Ушинтип чыга бересиз. Ушундайлар боло берет. Балдар мындай да, мисалы, бакчада, мисалы айтып атам, бир тарбиячы бакчы. Өзү менден беш бетер капкара неме да. Анан кийин балдарга айтып атат экен. Кашаны түгөтүш керек. Кашаны түгөтсөңөр, аппак кыздар болосуңар, сулуу болосуңар дейт экен. Анан күндө жейт, кече жейт, бүрсүгүн жейт. Анан бир күнү бир кыз, көрдүңүзбү? Мээсин караңыз, 3 жаштагы кыз айтып атат. Эже, сиз өтүңүз деле анда көп ката деп албайсызбы? Көрдүңүзбү? Бул керемет, эми муну ал беткеле айтып коду, сиз эмне үчүн анда өзүңүз капкара болуп жүрөсүз? Көбүрөөк каша жеңиз да, карап алыңыз деп атпайбы? Эмне мени зордоп атасыз дейт да. Мындайлар укмуш көп болот да.
биз боорубуз эзиле жатабыз. Ар бир мероприятие жүлмө ушинтпеди деп отурасың да. Учурда кыргыз шоу бизнесине кадам таштап эл алдына ырдап чыгып келе жаткан жаш ырчылар Чолпонай, Алмаз Адамалиев, Айбек Замирбек уулу, Алтынай Атакановаларда Акшооло балдар хорунда тарбияланып, аны бүтүрүп чыгышкан. Гүлмир айымдын үй бүлөсүнө кайрыла турган болсок, бир кыз бир уулу бар. Уулу Эрнис учурда Акшооло балдар хорунун ырларына аранжировкаларды жасап берет. Маегибиздин аягында Акшооло балдар хоруна чыгармачылыкта чоң ийгиликтерди каалап, Кыргызстандагы музыка өнөрүнүн таланттуу жаш өкүлдөрүн тарбиялай бере турган көркөм ордого айлана берсин демекчибиз.